Саламатсыңарбы балдар? Жугуштуу эмес оорулар адамдан адамга жукпай турган өнөкөт оорулары. Жугуштуу эмес ооруларда жүрөк кан тамыр системасы жана дем алуу системалары жабыркайт. Аларга инфаркт, инсульт, кант диабети, рак оорулары жана дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары кирет. Аларга терс таасирин тийгизген жугуштуу эмес оорулардын негизги 4 коркунуч факторлору бар. Туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүгүн төмөндөшү, алкоголь ичимдиктерин ичүү жана тамеки тартуу. Эгерде келечекте силер ден соолукта акылдуу, келбеттүү болуп, жашоодо ийгиликтүү болгуңар келсе, жогоруда аталган коркунуч факторлордон алыс болгула. Келгиле, силер менен жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлорунун бири болгон туура эмес тамактануунун адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин талкуулайбыз. Өспүрүмдүн туура тамактануусу жетилип келе жаткан организмдин калыптанышына чоң роль ойнойт. Ал эми зыяндуу тамак аш азыктары көптөгөн оорулардын пайда болушуна жана өөрчүшүнө түрткү берет. Келгиле, төмөндөгү өспүрүмдүн саламаттыгына таасир этүүчү факторлорго көңүл буралы. Чипсы, кириешки, курут жана башка даам күчөткүчтөрдү туздун чоң өлчөмүн камтыйт. Толуп кетүүгө, ашказан ооруларына, залалдуу шишиктердин пайда болушуна алып келет. Алардын ордуна колго бышырылган жана кургатылган нанды, жаңгактарды, жашылча жемиштерди колдонгула. Гамбургер, шаурма, сэндвич, картошка фри, кукси жана пирожки көпчүлүк учурда майлардын жана даам күчөткүчтөрдүн көп өлчөмүн камтыйт. Боор жана уйку без ооруларынын келип чыгуусуна себепкер болот. Алардын ордуна мөмө жемиш, кургатылган жемиштерди колдонгула. Колбасалар, паштеттер, ычталган азыктар, сосискалар, гриль тооктор чоң өлчөмдөгү даам күчөткүчтөрдү, консерванттарды, азык-түлүк боёгучтарды камтыйт. Зат алмашуунун бузулушуна алып келет. Алардын ордуна кайнатылган эт, балык же мангалда жана духовкада даярдалган этти колдонгула. Майонез, кетчуп булар транс майларды камтыйт. Жүрөк, кан тамыр ооруларынын коркунучун жогорулатат. Алардын ордуна жаңы жана кургатылган аш көк чөптөрдү колдонгула. Чайноочу мармелад, чупа-чупс, шоколад батончиктери, креми бар торттор, катталган камырдан жасалган азыктар жана башка шириндиктер көпчүлүк учурда боёгучтарды, жыт бергичтерди, кант жана транс майларды камтыйт. Ошону менен бирге кант диабетин пайда кылат, толуп кетүүгө алып келет, тиштер кариес болот жана гастритке алып келет. Алардын ордуна жаңгак, кургатылган жемиштер, алмалар, духовкада бышырылган мөмө жемиштер, ашкабактын да негин колдонгула. Газдалган таттуу суусундуктар күйгүзүлгөн кантты, фосфор кислотасын, кофеинди камтышат. Ашказандын дүүлүгүшүнө, сөөк жана тиштеги кальцийдин жууп кетишине себепкер болот. Алардын ордуна суу, компот, морсту колдонгула. Ал эми ченеми менен колдонуучу азыктарга туз жана кант кирет. Тузду ашыкча колдонуудан кан басымынын жогорулашы, инфаркт, инсульт пайда болушу мүмкүн. Кант жана шириндиктерди көп колдонуу кант диабетине, ашыкча салмакка, жүрөк кан тамыр ооруларына алып келет. Күн сайын үйдөгү жашылча жана жемиштерди колдонуу организмди өмүр үчүн маанилүү витаминдер жана микроэлементтер менен камсыздайт.